Когда завершится вопрос газифицирования по городу Карабалтай Жайылыскому району? Газификация маселеси боюнча биринчи этап азыр бүттү. Эми азыр экинчи этапка өтөт. Өзүңүздөр билесиздер, 2026 жылга чейин республиканын 60%ын газификация боюнча милдеттеме турат. Ошол милдеттемени аткаруу максатында азыр экинчи этап менен шаардык газификация иштери башталат. Негизи шаардын жарымы газификациядан өткөн, жарымдан көбү. Биз өнүктүрүү фонду аркылуу ГСВ-2 азыр ремонттон жүргүзүп атабыз өзүбүз. Биз шаарларга, райондун центрларына, областын центрларына биз көп кабаттуу үйлөрдү куруу планын жүргүзүп жатабыз азыр. Мэрияңардан биз жер сурайбыз, көп кабаттуу үйлөрдү салабыз. Генералдык план азыр ишти баштайт. Будай буюрса, bir жарым жылдын ичинде бүтсөк болот. Анан ошондон кийин гана курулуштар жөнүндө сөз болот да. Жарандарга дагы кызыл китеп берүү боюнча бизде шаардын жер комиссиясы иштеп жатат. Бүгүнкү күндө арыздарды жарандардан кабыл алып жатабыз. Суу түтүктөр өткөн кылымдын экинчи жарымында курулуп, авариялар көп болуп атыптыр. Суу түтүктөрү жарылып кеткен фактылар да бар. Су боюнча проблемабыз бар. Бул ачык союз мезгилинде ачык источниктен эле суу алып, биз баягы атмосферный выброс башкалар менен ошентип суу ичип келгенбиз. Азыр быйыл буюрса ошо иш башталды. Азыр разводящий сет, ошондой эле головной сооружениялар ишке кетип атат. Бул Сосновка айыл аймагын толугу менен баягы сууну камсыз кылуу иштери жүрүп атат. Бул ишканаларды кайра жандандырып, дагы жаңы ишканаларды курсак, биздин четте иштеп жүргөн жарандарыбыз мекенине кайтып келишер эле. Быйылкы жылы өндүрүштү ишке киргизебиз деп туруп, эски приватизация болуп кетип калган килем заводун кайрадан азыр ошо ишкерлер менен Бишкек, Декна деген текстильный комбинатты ачылып атат. Жана Белес КЖ боюнча ошо заказдар через ошо биздин Бишкек мэриясы менен заказ чөкө баштады. Тендер объявить кетти. Ошо тендерге биринчи тендер өттү. Анын тендерге дагы документ менелерин толук берилген эмес. Азыр кайрадан ошо тендер кылып атат. Ошондо буюрса 5-6 чейин алар заказ берсе, ошо Ош шаарына, Жалал Абад шаарына чоңураак, узунураак троллейбуска чейин баягы сборка кылып, ушул жерден чогултсак болот деген баягы жумуштар кете турган болуп калды да. Сосновка айылында 250 орунду башталгыч мектептин курулушуну аягына чыга элек экен. Муну Кудай буюрса аягына чыгарабыз. Азыр мектеп бар. Ал жерде кошумча мектептин корпусу курулуп атат. Быйылкы жылга акча каражаты бөлүнгөн. Канча сом бөлүнгөн? 8 миллион ашык акча каражаты бөлүнгөн.